Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bir aylık saparım bütüp bir ayda elhamdülillah Allah Taala'nın mümkünçülük berүүsü menен 10 kitap okudum. Uşular tuuraba sizlerge aytып kengeş berip keteyin. Asıl adamның sapattары аттуу kitap. İmandуу адамда кандай өзгөчө сапаттар болуш керек. Ошого тиешелүү кенен жазган өтө сонун kitap. Ошондой эле кичинекей мусулман аттуу суроо жооп беретинде жаш балдарга тиешелүү жакшы kitap экен. Жетилген курак. Bala жетилген курактагы өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу kitap. Balamды кантип тарбиялайм аттуу kitap. Өтө жакшы балага тарбия берүүгө көмөк көрсөткөн абдан сонун kitap. Муну алып окусаңыздар, өзгөчө балануулар баланы кантип тарбиялайм дегенде ушул kitapты таап окусаңыздар, мисалдар менен өтө жакшы нерселерди, окуяларды, кеңештерди жазган. Тавхидти 3 бөлүүнүн катарчылыгы. Тавхидти 3 бөлүүнүн катарчылыгы тууралуу жазылган жакшы kitap, иманга, акыйдага байланыштуу. Кайгырба. Башыңа кыйынчылык келет дүйнөдө, ошолорго кайгырбагын. Аял менен эркек бириси ачууланганда экинчиси үн чыкпаш керек. Ушундай бир сонун жакшы кеңештер жазган. Кайгырбай жашоо бул бактылуулук экени тууралуу өтө сонун баяндаган. Дүйнөдө сыноолор келип турат. Ошо сыноолорго кайгырып чөгүү эле кайгыда болбостон, балким ошо сыноо аркылуу адамзатка сыноо бир ийгилик, бир пайданы алып келет экен. Ошо сынооду жакшы сыноодон өтсө. Ошолорго тилдүү мисалдар менен өтө жакшы кеңештер жазган. Алланы билгим келет. Иманга байланыштуу жаш балдарга өтө пайдалуу. Бул китепти окуп жаш балдарга түшүнүктөрдү айтып берсе өтө сонун болот. Ошол китеп биринчиси жана экинчиси бар экен. Экөөнүн тең окуп чыктым. Аябай сонун китеп. Кур'ан Каримди алхамдулилlah күндө бир парадан окуп, 30 параны бир катым кылдым бир айдын ичинде. Жана 10-чу китебибиз Кур'ан менен дарылоонун жолу деген китеп. Мына ушунан кээ бир нерселерди сиздерге сунуш кылып айтып кетейин. Бул китепте Аллах сөзүнүн фазилети тууралуу башында жазыптыр. Психический оорулар, биздеги шаарда дем салгандар, жин оору болсо, сыйкыр болсо окуп дем салат дагы. Психический ооругандарды больницага барган, биз муну айыктыра албайбыз деп кетирип атат. Бирок бул китепте өзү мусулман эмес, динде эмес, Вандер Ховен аттуу бир инсан психический ооруларды, мээсинен айнып бараткан ооруларды Аллах сөзү менен дарылап, Аллах деген сөздү тугула айттырып, кайра кайталатып, ошол Аллах сөзүнү көп кайталаган негизинде баягы психический оорулар айыгып кеткени тууралуу анык. Ошо көптөгөнү айыккандан кийин бул интернет тармагында мен бир ачылыш кылдым деп ушуну жазып айтып чыккан экен. Бул интернетте дагы бунун маалыматы бар экен. Бул китепти окугандан кийин карап көрдүм, атын жазып, Аллах сөзүн кайра кайталоо менен ошо психический ооруп аткан адам айыгып кетет экен. Бунун ар бир Аллах сөзүнүн тамгаларына чейин баяндаптыр. Аллах сөзүндөгү л тамга, ал деген лны айтканда тилибиз таңдайга кайра оорулат. Ошо Аллах сөзүн кайталоо менен ушинтип мээге абдан пайдасы тиип, психический оорулар айыгып кетет экен. Жана бул ушинтип жазыптыр. Кур'ан Каримди окуп жүргөн адамдар, Аллах сөзүн көп айтып Кур'ан Каримди окуп жүргөн адамдар психический оору менен оорубайт дейт. Бул китеп мүмкүнчүлүк болгон тапкан адамдар окуп чыксаңыздар, Кур'ан менен дарылоонун жолдору аттуу китеп. Аягында өтө сонун мисалдар жазган. Кантип дем салуубуз туура болот, шифа аяттары, ошондой эле дуалар тууралуу жазган. Аягында врачтардан үмүтү үзүлүп, врачтар рак болуп ооруган, бул адам болбойт, айыкпайт деген деңгээлде врачтардан үмүт үзүлгөндө Аллахтан үмүттү үзбөй туруп, Кур'ан менен айыгып кеткен канчалаган бир мисалдар жазган. Ошонун бири Арабияда рак болуп ооруп, абдан катуу оорусу күчөп, ошо кыйналып калганда Арабиянын врачтары бул болбойт деп Америкага жөнөп, Америкага алып барып, ал жактан дагы текшерүүдөн өткөндөн кийин бул рак экени айыкпайт, андан көрө батыраак бир тууганы алып барган. Бир тууганына батыраак буну жашаган жерине кайтаргын деп кеңеш береттер. Ошондо врачтардан толук үмүт үзүлгөндөн кийин кечинде түн таң аткыча Кур'ан Каримдагы мен ооруп калганда Аллах мага шифа берет деген аятты бир тууганы башында туруп таң аткыча окуйт.
баягы комага түшүп калган, эсинен ооп калган бир тууганы, оорукчан бир тууганы таң аткан учурда көздөрү кичине кыбырап ачыла баштайт. Эртеси күнү Куранды башынан аякка чейин түнү бою окуп дем салат бир тууганына. Андан кичине жакшыраак болгонун байкайт. Ушинтип ушуну уланта берет. Аллах бул Куран аркылуу чыга берип атат деп түнү таң аткыча уктабастан бир тууганына Куранды хатым кылып дем салып баштайт. Бир канча күн дем салгандан кийин бир тууганы туруп жакшынакай болуп басып сонун болуп калат. Барып докторлорго текшерткенде эч кандай рак оорусу жок, рак оорусунан айыгып кеткен болот. Ошондой эле Бакара сүрөсүнүн фазилети тууралуу жазган. 10 жылдан ашык төнөй албай жүргөн аял, эч бир врачтар калбайт көрүнбөгөн. Акыры врачтар сен акчаң кетире бербей, корото бербей, болду эми токтоткула. Сен төрөбөйсүң, сенден бала болбойт дейт. Баягы врачтардан үзүлгөндөн кийин Бакара сүрөсүн окуй баштайт. Кечинде куптандан кийин Бакара сүрөсүн түн ортосуна чейин окуп, өзүнө дем салып, андан кийин тахажжуд намаз окуйт. Ушул амалды 35 күн улантканда, 35 күндөн кийин түшүндө ага бирөө түшүп туруп дарылап кетет. 40 күн болгондо баягы аял 40 күн дегенде толук айыкканын өзү сезип, андан кийин боюна бүтүп, ошол менен балалуу болуп, бир канча балалуу болгон окуясы жазылган. Ошондой эле эмизип аткан келин бир канча балалуу болуп эмизип, аны төрөбөс бир аял көрүп туруп эмизип атканын, сен кандай бактылуусуң, балдарың көп, дайым бала эмизип жүрөсүң дегенде көз тийип калат. Эмизип аткан аялдын эмчеги ооруп жүрүп, ошол менен шишип кетет. Шишип кеткенден кийин врачтар айыктыра албай, акыры эмчекти, көкүрөгүндү кесиш керек деп, ошол кесүү керек деген нерсеге барат. Ошондо бул инсан дагы Алым шейхке кайрылат. Алым шейх болгон окуяны айтып берет. Ушул башы бул көз тийгенден болду, ушундай баланчанын көзү тийгенде. Бул тууралуу пайгамбардын хадиси дагы бар. Алым шейх ошол адам дарат алсын, даратынын сууну алып көкүрөгүн жуу дейт. Барып ошо көз тийген адамдын дарат алдырып, анын дарат алган сууну алып келип туруп көкүрөгүн жууганда айыгып кетет оңой эле. Мына ушундай Куран менен Бакара сүрөсү 30 параны окуу менен айыккандар өтө көп. Бирок үмүт үзүлүп өтө оору өтүшүп кеткенде молдого алып барып 1-2 дем салдыруу менен болбойт. Молдо көп болсо 15 мүнөт, жарым саат дем салат. Ал эми адам өзү ыхласы менен көбүрөөк окуганы пайдалуураак болот. Молдо дем салганда дагы анын ою канча берет экен деп акчаңа үмүт кетет. Анын толук айыгып кетсе деген 100% ниети менен дем салынбай калышы мүмкүн. Адам өзү Куран окуп, же анын жакыны күйүп окуп, ушундай бир көп кайталоо менен Бакара сүрөсүн баш аяк же Куран катым кылуу менен дем салганда, чын көңүлдөн 100% ишеним менен Аллах шифа берсин деген үмүт менен дем салат. Мына ушул эң пайдалуу болот.